салынган бул имарат Чүй облусунда жайгашкан теплые ключи дарылоо ден соолукту чыңдоо комплекси. Мурда кароосуз калган бул комплекске экинчи өмүр берилип, толук капиталдык реконструкциядан өттү. Комплексте узак жылдар бою эч кандай оңдоо иштери жасалган эмес. Бардык тазалоочу курулмалары жарактан чыгып, талаптарга жооп бербеген санаторий президенттин иш башкармалыгынын балансына өткөн жылы өткөрүлүп берилген. Капиталдык оңдоодон кийинки абалы менен президент Садыр Жапаров таанышып чыкты. Алты ай дегенде санаторий таанылгыс болуп өзгөрүп, эмерек жабдуулары жаңыланып, электр жарыгы, интернет кошулуп, ар бир бөлмөгө акылдуу ачкычтар орнотулган. Кыскасы, эс алуучуларга жана тейлөөчү кызматкерлерге да шарттар толугу менен түзүлүп, кызматкерлер талыкпай эмгектениши үчүн маяналарын өлкө башчы жеринен жогорулатып берүүнү тапшырды. Азыраак болчу. Специалисттерден суранууда жайын көбөйтүп бергиле көбөйтүп беребиз. Эмге арды көбөйтүп беребиз. Эми эс алуучуларга шараккан сууга карап курулган терраса, 100 орундуу ресторан, бассейн, дарылоочу бөлмөлөрү, мончо каралган. Ал эми ден соолугун чыңдоого келгендер үчүн жаратылыш коюнундагы бул коттедждер кызмат кылат. Шарттары мыкты, ага баруучу жол асфальт жана чөнтөгө да ыңгайлуу. Азыр Аларча жаратылыш паркына бардык шарттар түзүлүп, ал жака туристтер батпай бара жатканын байкап жатабыз. Бул жерде болсо андан дагы кем калышпаган шарттар түзүлгөн. Маселен, бул коттедждерде мисалы мына бир бөлмөлүүнү көргөзөйүн. Smart Key бөлмөсү, муздаткычтары менен бардык шарттар түзүлгөн. Андан сыңары бул жерде болсо мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай санузел жана уктоочу бөлмө. Ушул уктоочу бөлмө, андан кийин бул жактан жаратылышка суктанып, ушул жерге келип эс алсаңыздар болот. Бул коттедждин баасы канча экен десеңиздер, бир суткага эсептелген баасы люкс номердеги коттедж бир суткага 5800 сомдун тегерегинде. Албетте чөнтөгү да ыңгайлуу, эс алганга дагы мыкты жер. Үйгө чейин мүрзө болгон бул жер. Кийин Союз тарагандан кийин, анан кийин мына үйлөр түшүп кетти. Өлкө башчынын кичи мекени Кең Суу айылы. Ооба, бул турак үй жана анын короосунун ордунда көптөгөн жылдар мурда көрүстөн болгон экен. Азыр үйлөр салынып, агорат болуп, кадимкидей колдонула баштады. Кең Суу айылынын маңдайындагы бул айдоо жерлеринин ордунда да буга чейин көрүстөндөр болгон. Кийин эле Союз чачырагандан кийин анан жер айдоо кылып ошол колдоно баштады. Союз чачыраган эмес, Союз мезгилинде эле колдоно баштагандар. Мурда болсо ушул жерде мына мүрзө болгон, мүрзөлөр болгон. Ал эми бул көрүстөндө президент Садыр Жапаровдун уулу жана ата теги жерге берилген. Өлкө башчы аларды зыярат кылып Куран түшүрдү. Бирок андан да маанилүү айтылчу сөз башка. Шарият боюнча ушул мүрзөгө мисалы эң акыркы адамдын сөөгү коюлгандан кийин 25 жылдан кийин ошол жерди түздөп кайра колдоно берсең болот деген бар да. Бирок биз баягы илгерки эле СССР мезгилинде эле түшүнүк менен кала бергенбиз да. Мисалы мына бул жерге жакын деле коюлган сөök турат ар жакта. Ал болсо темир менен курчап, ар жагына немесин коюп, ушундай кылып коюптур да. Биз ушундан кетишибиз керек да. Бул экинчи чети, бул ысырапчылык деп койсок да болот. Мисалы мына мен президент болуп туруп, уш жерге колуман келет эле. Бир эмес 2 этаж кылып күмбөз салып койсом болот эле. Мына мисалы Көчүдө, Күрмөнтүдө, дагы бир топ жерлерде билесиңер, күмбөз салып таштаган. Килейген жерди ээлеп, эле бир 2 этаж үйдөй өзү. Территориясы эле баягы ээлеген жер эле. Анан ал жер иштегенге баягы пайдасын алып келбейт, иштеткенге. Өмүр бою ошо ойдон калып калат да. Анан ушу мен президент башым менен кылбагандан кийин ошо айылдагы бир кара чай, кара нан жеп отурган үй бүлө дагы кылбаш керек да.
Учурда Кыргызстандын аймагынын 6% гана түз жерлер болсо, калганы тоолор, дерлик көрүстөндөрдүн баары түз жерлерде жайгашып, маркумга коюлган таш эстелик күмбөздөрдүн айынан көпчүлүк көрүстөндөр таш, кыш, темир джунглиге айланган. Анын айынан дээрлик өздөштүрүүгө жерлер тарып баратат. Ошондуктан өлкө башчы маркум адамдын мүрзөсүнө эстелик коюп, темир тосмолорду тосуп, кыш цемент менен күмбөз салбоого чакырды. Ушу байкем экөөбүз келип, ошо атама да, энеме дагы эстелик тургузганбыз, туурабы? Биз дагы мына ушул сыяктуу эле тетиндей кылып туруп, таштардан чектирип, жаздырып, анан тегерегинин баарын темир менен карматып, решетка менен ошондой кылганбыз. Анан 90-жылдын аяк чендеринде атам Меккеге барып келди. Өзү өмүр бою молдочулук кылган эле киши, бирок ошол ушундай кылбаш керек дегенди а киши деле билбесе керек. Убагында бизге айткан эмес. Кийин 90-жылдын аягында Меккеге барып келгенден кийин эле анан кийин айтты, ай шарият боюнча мындай болбойт экен. Отко күйгөн, баягындай цемент колдонгон, темир колдонгон ушун болбойт. Арбак өзү кыйналат экен. Ушундай мен уже угуп келдим деп анан кийин ошондон талкалап, уш жерди таптаза кылып, жок кылып туруп анан алып койгон да. Логикалык жактан алып карасаң, ушундай заңкыйтып, эстелик коюп, анан күмбөз, 2 этаж күмбөз салып, соопко алып келе албайсың. Сооп бир гана Куран, анан эле дуа. Дуа кылып туруш Куран. А Куранды ма десең, бир жерде мисалы эн атаңа, бир туугандарыңа сообу тийсин десең, Америкада жүрүп окусаң дагы тиет да. Түптүз келип туруп тиет. Мындай чакырыктардын жөнү бар. Биринчиден мусулмандарда маркумдун мүрзөсүнө эстелик коюу каралган эмес жана каза болгон адамга эч кандай сообу тийбейт. Эл уят, элден уят деп эле курунамыз кылып эле. Курунамыз. Же болбосо бул темирден, бул жерден алып келип темир кой, кирпичтен силикатный кылып кой, чоң күмбөз кылып баа чеме менен сал, сообу жок анан. Ошол сынык кирпичтен дагы сыныгынын дагы сообу жок, тийбейт. Бир гана Куран окуп, дуа кылып турабыз, аркасынан башка сооб жок. Экинчиден жерлердин тарып бара жатканын эске салсак, бетон, таштан жасалган эстеликтер, кыш жана темир тосмолор 200-300 жыл бою бул жерлерди өздөштүрүүгө тоскоолдук жаратат. Ансыз да жерге муктаж жарандардын саны өсүп жатат. Мен мисалы эмне үчүн ушул теманы көтөрүп атам да, анткени биринчиден баягы жер проблемасы аябай тарып баратпайбы? Анан жер сурагандар үй салабыз деп. Ошону чечүү максатында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ишти баштаганбыз. Алдыда келе жаткан 10-15 жылда бүт ал маган жер бер, мен үй салам дегендер чыкпайт. Эме деп эле 20-25 жылга квартира кылып туруп эле бере беребиз. Райондун борборлоруна керек болсо айылдарга чейин киребиз да. Бул келечектеги окат. Үчүнчүдөн көкөйдү кескен ысырап корчулук, колунда жокторго ашка жүк, башка жүк болуп, ого өтер көп чыгымга кептеп жатканы чындык. Эстелик коюп, темир менен күмбөз тосуу, маркумду акыркы сапарга узатуудагы мал сойгон каада жок дегенде бир бүлөнү кеминде 300-400 миң сом чыгымга учуратат. Мындай куру намыстык аракет маркумга эч кандай пайдасын тийгизбейт жана анын жакындарын зыянга гана кептейт. Ошон үчүн ысырапкорчулукту токтотушубуз керек. Бул эл көрсүн, кудалар келсин, кудаларды сыйлайлы деген менен эле биз чектелип калдык. Ошон үчүн ысырапкорчулукту чекит коюшубуз керек. Эми көрүстөндөрдү таш эстелик, темир тосмо, кыш күмбөзгө толтурбай, ал аймакты канча бир жылдан кийин кайра иштетүүгө мүмкүн болгондой кылып колдонсок кандай болорун Балыкчы шаарынын мисалында карап көрөлү. Мына бул менин аркамда турган бош жер. Бул Балыкчы шаарындагы автобекеттин аркасы. Жалпы 4 гектардан ашуун экен. Бул жерге болсо 1964 жылы дейт. Жаңылбасам 64 жылдары акыркы ошол каза болгон адамдын сөөгү коюлуп, анан кийин бул жерде бейиттер жабылган. Орун жок калган үчүн. Андан кийин ошо жергиликтүү тургундардын кайрылууларынын негизинде бул жер жөн эле тура бербестен бир пайдалуу нерсеге иштетели деп азыр мэрия, Балыкчы шаардык мэриясы ушунун үстүнөн иш алып бара жатат. Эми бул жактагы жашоочулар 2013 жылдан бери мэрияга кайрылып келишкен. Ушул мүрзөнү түздөп бериңиздер деп, анткени эски мүрзө болгондуктан баягы коюлган жанакы таштар, ошо ограждение болгондору жана сөөктүн, андан кийин жана күмбөздөрдүн баары эскирип калганына байланыштуу биз
мэрия 3 жолу коомдук угуу кылдык. Газетага да бердик. Андан сырткары интернетке дагы сайттарга берип, ушул жердеги жаткан сөөктөрдүн туугандарын чакырдык да. 3 жолу коомдук угуу болуп, биз ушул боюнча түшүндүрүп бердик. Ушул мүрзөнүн түрөбүз деп. Бул аймактагы көрүстөн толуп калгандан кийин кароосуз калып, жергиликтүүлөргө ыңгайсыздык жана коркунуч жаратып келген. Эми балыкчы шаардык мэриясынын мындай чечимин жергиликтүүлөр алкап жатат. Мен оюмча туура эле болду, анткени тиги үстү түшүп калган немелерге бир нерселерди, мусорларды бир нерселерди салып кетишчү. Момуштар арасына келип жатып алып, балдарыбыз мында ар бир өтө албай эле кыйналып эле атышчубуз. Ар бирибизди бирөө сөзсүз жөнөтүп мөтүп турчу да. Анан азыр эми түз болуп эметип калды. Правильно, потому что кладбище было неухоженное, вот, поэтому лучше посадить на них деревья красивые, цветы разбить, цветники. Мындан ары 4 гектар аймак шаардыктар үчүн ыңгайлуу болуп, элге керектүү жашыл зона курулганы турат. Бул жерге биз проектсин кылганбыз. Биздин муфтийибиз дагы келип көргөн бул жерди. Анан ушул ортосуна ушу чоң мечит салсакпы деп ойлогонбуз. Чоң мечит салып, анан ушул жагы бир жакшы бир парк кылалы дегенбиз да. Каракол шаарындагы 20-28 Байсары уулу Кыдыраке атындагы аскер шаарчасы 1965 жылы түзүлгөн аскер бөлүктүн имараты дээрлик 30 жылдан бери оңдолбогондуктан жараксыз абалга келип, урай баштаган. Өлкө башчысы бул объектке капиталдык оңдоо жана реконструкциялоо тапшырмасын койгон. Анын жүрүшү менен өзү келип таанышты. Бул аскердик бөлүктүн базасында УКМКнын чек ара кызматынын кенже командирлерин даярдоочу окуу борборун ачуу, ошондой эле бедел, Каркара автожол көзөмөл өткөрүү пункттарын жана Каракол эл аралык аэропортунун ачылышына байланыштуу аскер кызматкерлеринин жеке курамын кеңейтүү пландалууда. Муну алганда полдор 80% чейин чирип, уже жараксыз болуп калган. Курулгандан бери Союз Сында ремонттор болгон, текущий ремонттор. Капитальный ремонт болгон эмес. Кыргызстан 99 жылдан андан бери тыйын бөлүп берген эмес. Крышалар бүттүбү, жабылып? Бүтүп калды. Ар бир зданияныкы бүтүп калды. Топтуку жабылды. Акыркы ошол жабылып, калганы бүтүптү, э? Калды. Строительдер биякта. Подрядчик ким? Адлет. Подрядчик сенсиң бе? Могу жерге мини футбол полясындагы салып берип койгула. Освещениясы менен, чтоб түн ичинде да ойной тургандай. $25,000 менен бүтөт, билесиң, а? Ашырып ийбешиңер керек аны. Азыр канча 30 канча айылга салып атабыз биз. Ар бир айылга бирден ушундай футбольный поле салып берип атабыз. 36 айылга салынып атат азыр. Ак суу менен түпкө. $25,000 салып берип атабыз. Силер да включать этип койгула, $25,000 беребиз, акча салып беребиз. Бияк болсо как раз ылдый жагы зоопарк болуп кетет. Бияк стадион болуп кетет. Бияк жилой зона болуп калат, и как раз жилой зонага привлекать бияка уже үй салып берсе болот. Президент Садыр Жапаров кызмат өтөө үчүн зарыл шарттарды камсыз кылуу жана аскер кызматкерлеринин күчүрмөн даярдыгын сактоо үчүн инфраструктураны жаңыртуу маанилүү экенин айтты. Булар бөлүнөт. Булар стеналар бир кирпич болуп алынган. Муну эметип турган кайра кабинет кылып бөлүп коюшат. Каракол шаары туристтик борборго айлануусуна дагы бир кадам же эшигин көрүп төрүнөт. Мен аркамда турган бул жаркыраган жер Каракол эл аралык аэропортунун учуп конуу тилкеси бүтүп калган. Эми бул болсо мынакей аба майдандын өзү. Дээрлик жумуштардын бардык 90% бүтүп калган десек жаңылышпайбыз. Аскер шаарчасынын курулушун көрүп чыккандан кийин президент Садыр Жапаров дал ушул аэропортундагы убагында
бүтөбү, курулуш иштери кандай жүрүп жатат, мына ошо менен таанышат. Алгач президент Садыр Жапаров аэропорттун учуп конуу тилкеси менен таанышты. Анда учуп конуу тилкесинде төшөлүп жаткан асфальттын сапаттуулугу маанилүү жана долбоорго ылайык учуп конуу тилкеси дагы 400 метрге узартылат. Көп жерде жөнөтүп атпайбы видеолордо баягы укалан асфальт, ошо укаланбайт да. Сиз айтканда самолет менен отурганда уже вообще 20 отуруп кайра 20 учуш керек да. отурат. Мындай толуктуу 2 моторлуу орто аралыктагы жүргүнчүлөрдү ташуучу, кыска жана орто аралыкка учуучу учактарды жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн камсыздоого багытталган. Аэробекеттин аянты болжол менен 8000 чарчы метрди камтыйт. Күтүү залдары кенен, бардык шарттары бар бул имарат эл аралык талаптарга жооп берип, саатына 250дөн ашуун жүргүнчүнү тейлей алат. Буга чейин бир көрсөтүүдө айткан болчумун, эми азыр деле айтып койсом ашыкчы болбос. Президент Садыр Жапаров ушундай көрүнгөн жерге мезгил кутуларын салып эле жүрөт. Анын жыйынтыгы эмне болду, жылыш жок деген суроолор болуп жатпайбы? Анан мына бул жерде мисалы 2022-жылы 7 майда мына Каракол эл аралык аэропортунун аэробекетине мезгил кутусу салынган. Дерлик 2 жылга жетпеген аралыкта мынакей мондай татынакай болгон заманбап кенен аэробекет дерлик жакын арада колдонууга берилүү алдында турат.